Москвада балдар аянтчасында кыргызстандык келиндин асынып турган денеси табылды. Россиянын Москва шаарында балдар аянтчасында 24 жаштагы кыргызстандык келин асынып турган абалда табылды. Бул тууралуу Москва шаарындагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Улан Кошмамат уулу билдирди. Анын айтымында 9 июль күнү таң эрте социалдык тармактар аркылуу Москвадагы балдар ойночу аянтта асынып турган келиндин сүрөтү интернетке тарап кеткен. Андан кийин каза болгон келинди кыргызстандык 24 жаштагы Айгерим экендиги аныкталган. Окуя Пожарный көчөсүндөгү үйлөрдүн биринин коросунда болгон. Келиндин асынып турган денесин жергиликтүү тургундар көрүп калышкан. Тергөө кызматынын болжолдуу маалыматы боюнча келин өз жанын кыйган. Ал бир баланын энеси болчу.